Салам кыргыз элим, бул Халва шоу жана алпаруучусу мен Сезим Имамадыева. Адаттагыдай эле бүгүн биз конокторубуз менен 6 оюнду ойномокчубуз. Алар фейк же фейк эмес, ким бул крокодил озуңдан окуу, алодоске жана жаныбарларды тап деп аталат. Бул оюндарыбызды биз азыр конокторубуз менен ойномокчубуз жана сиздерди бул коноктор менен тааныштырып кетейин. Бүгүнкү биздин Халва шоу теледолбоорубуздун алкагында бийчи кыздарыбыз келип отурат жана Седеп би тобунун кыздары. Кол чабуулар. Кош келиңиздер жана ар бирөөңүздөрдү мен азыр кыргыз элибиз менен тааныштырып кетели. Мен оң тарабымда учурда Айзада Майрамбекова жана Айжамал Медербек кызы келип отурушат. Айзадайым, кош келиңиз. Сизге дароо эле суроо узаткым келип жатат. Седеп би тобунда кантип туш болуп калдыңыз жана бул би тобунда бийлегениңизге канча убакыт болду? Саламатсыздарбы? Седеп би тобунда бийлегениме быйыл 4 жыл болду. Седеп би тобуна курбум чакырып, ошол жактан келип, ошондон бери бийлеп келатам. Седеп би тобунун машыктыруучуларынын өзгөчөлүгү тууралуу айта кетиңизчи. Башка машыктыруучулардан эмнеси менен айырмаланышат? Айырмасын билбейт экен, бирок мурда мен бийлеген жакта агай болчу биздики. Азыркы учурда эже көп эле айырмасы бар. Абдан жакшы, аябай жөнөкөй, адамгерчиликтүү, аябай жакшы эжебиз бар. Ошол үчүн азыркыга чейин бийлеп келатам 4 жылдан бери. Жоңузга рахмат. Жана бүгүн Айзада менен бүгүн командалаш Айжамал айым болмокчу. Айжамал, сиздин ошо өздүк би тобуна окууңуздагы ийгиликтерди байкай алдыңызбы ушул окуган тажрыйбаңызда? Жана деги эле айланаңыздагы ошол би тармакка киргенде адамдар башкача сизге мындайча айтканда мамилеси пайда болдубу? Саламатсыздарбы? Биринчиден, негизинен би тармагында мен 5 жашыман бери бийлеп келем. Би тармагыма киргенден бери эле негизинен көбүнчө дос балдарым тамашалап айтып калышат. Бизге бийлеп бербейсиңби? Жакшы бийлейт депчи. Школдон деле, универден деле бийчи болсо, мындай активдүү, бардык иштерге активдүү катыша аласың. Универден сабактарыңды би менен бүтүрө аласың. Артыкчылыктарың тууралуу биз азыр учурда угуп жатабыз. Жада калса, эгерде окуу жайынан дагы жакшы бааларды би менен ала алат экенсиз. Жакшы, жоңуздарга рахмат. Жана бүгүн Айзада Айжамалдын башкача ушундай Седеп би тобу деп бүгүн командаларды биз атай албайбыз, анткени командалар карама-каршы болмокчу. Ошол себептен сиздердин өздүк аталышыңыздар тууралуу айта кетиңиздерчи. Биздин команданын аты Седеп деген бул илгерки чоңопулардын шууру топчулары. Биздин команданын аты Шууру командасы. Шууру командасы менен учурда биз таанышып алдык, эмесе тең тайлашуучулар менен таанышмакчыбыз. Сол тарабымда бүгүн Айдай Берикбаева жана Гүлзат Радин кызы келип отурушат. Колдоп коелу бири-бирибизди. Саламатсыздарбы? Айдайым, айта кетиңизчи, би тармагында Кыргызстанда үлгү боло турган адамдар барбы? Бар болсо ким алар? Ооба, бар. Бирок мен өзүм негизи хип-хоп бийине аябай жакынмын. Америкада көптөгөн хореографтар бар. Ошолорду көп көрөм, бирок ушу Кыргызстанда мен азыр кыргыз бийлерин ошо бийлеп жүрөм. Абдан кубанычтамын ушул Седеп би тобуна келгеним үчүн. Жолум болсо ошо башка чет өлкөдөгү хореографтардан. Ошол хореограф бийчилердин атын айта кетиңизчи, чет өлкөлүктөр. Миранда Грей болуш керек. Ушундай хореограф бар. Аябай суктанып. Кызыктуу. Байкасаңыздар, көпчүлүк би тобулар келгенде элдик би тобулар болуп кыргыз улуттук ушундай бийлерин бийлеп, бирок ага карабастан сиздердин араңыздарда хип-хоп багытын жактырган адамдар бар экен. Жоңузга рахмат. Жана Гүлзат, сиз менен дагы биз таанышкыбыз келип жатат. Айта кетиңизчи, сизге биге келүүгө эмне түрткү болду? Жана биден тышкары бош убактыңызда эмне менен алектенесиз? Биге келүүгө негизи мени эжем, бир тууган эжем биге алып келип кошкон. Кичинекей кезимде аябай мындай кичинекей болгондуктан биге алып келип тыңысын, чоңойсун деген ниет менен алып келген. Ошол бойдон 7 жашыман бери биге кызыгып, берилип бийлеп кеткем. Бош убактыңызда эмне менен алектенесиз? Бош убактымда көп нерсе менен алектенем. Азыркы убакытта салондо иштеп жүрөм. Кайсы сулуулук багытында иштеп жүрөсүз, эң сонун. Эмесе Айдай, Гүлзат, сиздердин командаңыздардын аты кандай болот?
Биздин командабыздын аты каршылаштарыбыз белгилеп кеткендей эле седеп деген аттын чечмелениши, ошонун мааниси сыяктуу. Булар шуру болсо, биз топчу командасы. Топчулар менен шурулардын ортосунда таймаш болмокчу бүгүн. Жана урматтуу биздин катышуучулар, жеңүүгө сиздерге сергек сезимдери биринчи кезекте жардам бермекчи. Бул сергек сезимдерин биз Nitro Fresh'тен ала алабыз. Жаңы Nitro Fresh'ти тосуңуздар. Ар бир уртамда витаминдердин комплекстери камтылган. Жана бул суусундук энергетикалык суусундук болуп саналбайт. Биз болсо Nitro Fresh'тен уртап туруп оюнубузду баштамакчыбыз. Суусундук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүн сез. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биринчи оюнубуз фейк же фейк эмес деп аталат. Жана бул оюндун маңызы фейк кабар менен реалдуу кабарды айырмалоо болуп саналат. Ар бир командага биз 3төн жаңылыктарды даярдап койгонбуз. Ал дүйнө жүзүнөн алынган жаңылыктар да болушу ыктымал. Жана урматтуу катышуучулар, сиздер бул жаңылык жалганбы же чынбы табышыңыздар керек. Ар бир командага өз-өзүнчө жаңылыктар даярдалган жана ойлонууга 20 секунд убакыт берилет. Бул оюнду ким биринчиден болуп ачып берет? Топчуларбы же шуруларбы? Шурулар ачып берсин. Шурулар ачып берсин. Шуруларды түртүп койдук кайдай. Шурулар макулбузбу? Ооба, макулбуз. Шурулардан биз биринчиден болуп баштамакчыбыз жана сиздер үчүн биринчи жаңылык. Японияда кубаттоого жана батарейкага муктаж болбогон смартфон ойлоп табылды. Бул чынбы же жалганбы? Батарейкага муктаж болбогон. Ооба. Кубаттоого жана батарейкага муктаж болбогон смартфон ойлоп табылды. Талкууласаңыздар болот, сиздерде 20 секунд убакыт бар. Чын, возможно. Кайсы жоопту кабыл алам? Биздин жооп чын. Сиздер чындык деп ойлоп жатасыздар. Мен бул жоопту кабыл аламын. Түбөлүк кыймылдаткыч али ойлоп табыла элек. Ал эми түбөлүк смартфон дагы. Бул фейк кабар болчу тилекке каршы. Эмесе биз болсо кезекти учурда топчулар командасына бермекчибиз. Топчулар, сиздер үчүн жаңылык. Тарыхтагы эң чоң комета жерди көздөй учуп келе жатат. Эгер анын багыты өзгөрбөсө, анда 10-12 жылдан кийин жер менен кагылышы мүмкүн. Чынбы? Талкууласаңыздар болот. Талкуулайсыңбы? Биздин жооп чын. анда чын болсун. Чындык деп ойлоп жатасыздар. Жоопту кабыл аламын. Жооп Бернардинелли деген аттуу Бернштейн кометасы 2010 жылы ачылган жана кийинчерээк архивдик байкоо маалыматтарында да табылган. Анын азыр көрүнгөнүнүн себеби анын көлөмү болуп саналат. Бул биз ушул күнгө чейин ачкан эң чоң кометалардын бири. Анын диаметри болжол менен 130 километр. Бирок бул комета жерге коркунуч туудурбайт. Ал болжол менен 2 миллиард километр аралыкта өтөт жана болжол менен 2031 жылы болушу ыктымал. Эч коркунуч туудурбайт, ошол бул фейк маалымат болчу тилекке каршы. Кезекти болсо биз шурулар командасына берели. Сиздер үчүн экинчи жаңылык. Окумуштуулар адамды космоска жеткире ала турган шар ойлоп табылган. Жок. Шар ойлоп табылды. Кандай шар? Эмнеден жасалган айырмасы жок. Мен билбейм. Бул чындык. Жоопту чогуу билип коелу. Жаңы компания Space Perspective сизди бийик тоолуу шаар менен стратосферага алып барууну каалайт. Стратосфера пайдалуу жүктөрдү жөнөтүү үчүн гиганттык шарларды колдонууга багытталган. WorldView Enterprises компаниясынын түпкү негиздөөчүлөрү биргелешип, жаңы ишкана ачып жатышат. Ал ошол чоң шарларды колдонуп, адамдын жер үстүнө саякатка акырындык менен жөнөтүшөт деп билдирет The Verge. Бул чындык. Азаматсыздар. Ошол язмабам.
Окуган окшойсуз жаңылыкты. Ошол себептен катышуучулар жаңылыктарды окуп туруңуздар. Биз болсо кезекти учурда топчулар командасына бермекчи сиздер үчүн жаңылык. Японияда робот ит чыныгы кошуна итин өлтүрдү. Кайсыл шаарында экенин билбейсиз? Мен билбейм. Жалган. Японияда робот ит чыныгы кошуна итин өлтүрүп салды. Жалган. Жалган. Биздин жообубуз жалган деп ойлойбуз. Фейк деп ойлоп жатасыздар. Жоопту кабыл аламын. Жооп: робот иттер өлтүрүү үчүн иштелип чыккан эмес. Алардын көбү чуркай албайт жана алардын буга жөндөмдүү болушу күмөн жок. Жок дегенде азырынча. Албетте бул фейк жаңылык. Азаматсыздар. Биз болсо кезекти учурда Шурулар командасына бермекчибиз. Шурулар, сиздер үчүн акыркы жаңылык. 60 килограмм салмактагы аял 20 мүнөттө 6 килограмм эт жеп чемпионатты жеңип алган. Канча килограммдагы? 60 килограмм салмактагы аял. 60 килограмм салмактагы аял 20 мүнөттүн ичинде 6 килограмм этти жеп чемпионатты жеңип алган. Возможно. Бирок 20 минутада эт болсо. Жеше мүмкүн кыздар. Сиз тамакты көп жеп окшойсуз. Тем более эт болсо. 20 минут болот атпайбы? 20 минутта жесе болот. Кимчиди деле жеп салат го. Ну, чет өлкөдө болсо биздин жооп анда. Биздин жооп чын эле. Чындыкты ойлоп жатасыздар. Жоопту кабыл аламын. Калифорниянын тургуну Молли Шулер 2 килограммдык 3 стейкти гарнир менен 20 мүнөткө жетпеген убакытта жегенге жетишти. Эттен тышкары салмагы болгону 60 килограмм болгон Молли Шулер 3 порция салатты жеп, креветкадан коктейлди ичип, жана бышырылган картошканы жеген. Бул чындык, азаматсыздар. Кезекте болсо, учурда топчулар командасына бермекчибиз. Сиздер үчүн акыркы жаңылык. Австралияда бассейнде сүзүп жүргөн адамдарды акула таратып жиберди. Жалган. Бассейнде сүзүп жүргөн элдерди акула кантип таратып? Жалган. Жалган. Эч ойлонбостон жалганды ойлоп жатасыздар. Кичине ойлондук. Кичине ойлондук. Жоопту кабыл ала берейинби? Жоопту кабыл аламын. Австралиянын Сидней шаарынын тургундары Palm Beach курортунун популярдуу бассейнде салуучулар менен бирге акулалар сүзүп жүргөнү тууралуу кабар таң калтырган дүйнө жүзүн. Ал эч кимге эч кандай зыянды келтирген эмес, жана бул чындык окуя болгон. Сиздердин командаңыздарга тилекке каршы деп атап кетейин. Жана биз дароо эле фейк же фейк эмес оюнубузду жыйынтыктамакчыбыз. Учурда топчулар командасы бир жаңылыкты туура таптыңыздар, жана карама каршы команда Шурулар командасы болсо 2 жаңылыкты туура тапты. Бир калга балды биз Шурулар командасына карабыз, жыйынтыктаганда 1-0. Биз болсо кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы ким бул? Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу микси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Ким бул оюну? Бул оюнда командада бир киши түшүндүрөт, экинчиси тапмакчы, биринчиси үйдө отурат эмиш, экинчиси кандайдыр бир кесипке ээ болуп, же белгилүү инсан катары, же мультфильм же тасмалардын каарманы катары болуп, биринчиге үйүнө келмекчи. Жана да ушул биздин экинчи түшүндүрүп жаткан киши биздин экранда пайда болгон кесиптерди, белгилүү инсандарды жана каармандарды атабастан түшүндүрүп берүү керек. Биринчиси табышы керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт вакыт берилет, жана сиздер байкагандай эле бул оюнду биринчиден болуп топчулар командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Даяр болсоңуздар, топчулар командасына
90 секунд убакыт берилет. Убакыт кетти. Ким бул деп сурап коюңуз? Ким бул? Ырчы. Кыргыз ырчыбы? Жок, орус ырчысы. Эркек, аял, Эркек. Киркоров? Ырдап кетпейсизби? Билбейт экенмин. Билбесеңиз кийинки берет. Кийинки. Ким бул деп сурап коюңуз? Ким бул? Доктор. Кыргызстандамбы? Ооба, доктор, врач. Кулакты текшерет. Лор? Азаматсыз. Спортсмен. Акжол? Жок. Эмне спорт менен Профессия. алектенет? Оор деп жок, кандайча айтсам. Фигура деп койсом болот. Армресл? Ой, жок. Бодибилдинг? Азаматсыз. Ким бул деп сурап коюңуз? Ким бул? Жаңылыктардын алып баруучусу десек болот. Элдерден интервью алат десек болот да. Профессия. Алып баруучу? Жок, ошо Журналист? мындайча бул? айтканда баатыр десек болот. Синоним. Манас? Жок. Синоними. Карама каршы эмес, мааниси бирдей. Күчтүү? Кийинки. Кийинкисин сурадым да. Мен профессиям жакшы көргөн неме. Экинчи. Парикмахер? Жок. Не кылганды жакшы көрөм мен. Бышырганды. Куле... Убакыт Жок. бүттү. Азаматсыздар. Айдай, Гүлзат эмне менен алектенет, билесизби? Мен бул жакта туруп билип калдым окшойт. Эмне бышырганды жакшы көрөт, билесизби? Билбейт экенмин. Гүлзат эми менин түшүнүгүм боюнча тортторду, таттууларды жасаганды жакшы көрөт экенсиз. Кесип кондитер кесиби болчу. Тилекке каршы тапканга жетишкен жокпуз. Бирок жакшы жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Биз болсо жагымдуу нотада дароо эле кезекти келиңиздер Шуру командасына берели. Эмеси кезекти биз Шуру командасына бердик. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Айзада ким бул деп коюңуз? Ким бул? Тамакты даамдап көрүүчү. Повар? Жок, даамдап көрүүчү. Повар жасагандан даамдап көрөт. Билбейт экен. Кийинки. Аптекада иштейт. Фармацевт? Азаматсыз. Универдеги алмаш жеринин үстүндө ким турат? Так. Ошону ким деп айтат? Так. Забыла я. Кайка киресиз журналды алыш үчүн? Менеджер? Жок, менеджердин үстүндө. Руководитель? Ким айтат универде эмне деп айтат? Педагог или как Ой, называется? жок. Билбейм анда. Ким отурат? Журналды алыш үчүн кайка киребиз? Вот, менеджерге киребиз биз. Ой, тип кийинки. Футболдо ким топту кармап калат? Кол менен көрөбүз. Ошонун кыргызчасы? Кабыл алабыз. Мага кийинки. Ырчы, орус ырчысы. Ачки таанып отурат, монтип катып дейт. Билем, бирок атын билбейм да точно. Кийинки. Ким бул деп сурап коюңуз айтыңыз. Ким бул? Больницада иштейт. Кол менен көргөзбөйбүз. Ким деп айтат? Не. Уборщица или? Жок. Больницада эмне деп айтат? Не. Убакыт Точно бүттү. Жетишпей калдык. Бирок байкасаңыздар, Айжамал жакшы түшүндүргөнгө аракет салды. Байкасаңыздар, университетте жада калса, Айнаш эженин үстүндө ким отурат деген дагы суроо бул жакка келди. Бул декан болчу. Айзада таба албай калдыңыз тилекке каршы. Биз болсо ким бул оюнун жыйынтыктайлы учурда Шуру командасы жаңы эле оюнубузду аяктады жана сиздер 2 кесипти туура таптыңыздар. Жана карама каршы команда топчулар командасы болсо 3 бизге кесипти туура тапты. Кол чабуулар азаматсыздар. 1 калба балды биз топчулар командасына бермекчибиз. Жана жалпы жыйынтыктоо 1-1 барабар болуп калды. Кезекте болсо достор менен байланыштуу оюндарга өтмөкчүбүз. Алло, доске. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган.
Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Алло доски, оюнубузду баштамакчыбыз. Адаттагыдай эле бул оюнда ишендүү дос жана сүйүктүү биздин уюлдук телефонубуз керек болмокчу. Анткени командада бир адам жакын досуна чалып жана биз ага суроону даярдап койгонбуз. Ал суроо биздин сыналгыбызда пайда болот. Сөзсүз түрдө варианттар менен сиздердин милдетиңиздер дал ушул досуңуздарга чалып суроону окуу, бирок жардам бербейбиз. Досуңуздар кайсыл жоопту кайтарса, биз ошол жоопту кабыл алабыз. Эң негизги милдеттердин бири карама каршы команда бири-бирине сөзсүз түрдө дал досуңуздардын башталган тамганы бермекчи. Бири-бириңиздерге биринчи кезекте тамганы бересиздер жана бул оюнду шурулар командасы ачып бермекчи. Ошол себептен топчулар шуруларга кайсыл тамганы бересиздер? А тамгасын беребиз. А тамгасы берилди. Сиздерге шурулар уюлдук телефонду алып, дароо ачып байкасаңыздар, бул оюнда Айжамал өзү чалат окшойт. А тамгасына досторуңуз көп элеби? Айзададан жана Айдайдан тышкары калган адамга чалсаңыз болот. Эркек кишилер кичине мындайраак го дейм, мындайраагына чалам. Эркек кишилер акылдуураак деп жатат Айжамал. Байкап көрөбүз, Мен жакын жакшы байкем бар. Той сферасында иштешкен Айдар деген байкебиз бар. Айдар байке чалып көрөлү. Чала берейин да? Чала бериңиз, динамикти бүгүзүп микрофонго жакыныраак кылыңыз. Айдар байкебиз телефонду алганда дароо суроо кетет экранда. Алло. Айдар байке, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Мен халва шоуда болчумун, сизге бир суроо берейин, ошо жооп берип коесузбу? Макул. Эгеле билимдешмемин да? Жакшы, рахмат комплиментине. Адам канчалык ылдамдык менен чүчкүрөт дейт? Адам канчалык? А варианты 220 км саатына, Б 90 км саатына, В 160 км саатына. Кысыч? Жок, жок, үч эле. А 220, Б 90, В 160. Убакыттар бир гана жоопту күтүп. Тез. 90 километрго, скорее всего. Коштошобуз Айдар байке. Чоо, рахмат. Жашабыз. Айдар байке, сен немен алектенет? Айдар байкебиз деген бизде той сферада эле. Апаруучу, Ошондой десек. А өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Балким биздин учурда катышуучулардын арасында туура жоопту билген адам бар. Же чындыгында эле 90 км саатпы? Макулсузбу Айдар байке? Чүчкүргөнү. Мен ой боюнча 160 болот. В деп ойлоп атабыз. Вы да ойлоп жатасыздар, э? Байкасаңыздар Айдар байкебиз Г варианты жокпу деген суроону бизге узатты. Биз болсо бул чындыгында эле 90 км саат экенин келиңиздер чогуу билип коелу. Адам канчалык ылдамдык менен чүчкүрөт деген суроо шурулар командасына узатылды. Жооп: адам 160 км саатына ылдамдыкта чүчкүрөт. Леке каршы туура жоопту биз Айдар байкеден уга алган жокпуз. Кезекти дароо эле топчулар командасына берели. Жана шурулар топчуларга кайсыл тамганы бересиздер? Ортосуна берели. Т. Давай. Т тамгасы сиздерге берилди. Дароо эле телефонду Айдай колуна алды. Сиз чалат окшойсуз. Тыдан башталган досторуңуз көп элеби? Ооба, көп. Төрехан деген группалашым бар, ошого чалайын. Төрехан менен акыркы жолу качан сүйлөштүңүз эле? Бир 4 күн мурун кезиккенбиз. Сиз чалганда дароо алып турабы? Ооба. Алды. Алло, Төрехан. Кандайсың? Азыр сага суроо келет, ошо жооп берип койчу. СМС-нен бе? Жок, өзүм айтамын азыр сага. Өчүрбөймүн, сага айтып атам. Эркек кишинин орточо терисинин салмагы канча дейт? Варианттар бар, жооптору: А 5 кг, Б 8 кг, В 10 кг. Эркек кишинин орточо терисинин салмагы канча? Эркек кишинин тери негизи эң самый тяжелый орган у человека.
Убакыттар бир жоопту 10 килограмм. Эң көбүнө. Ага. Все хорошо. Эң көбүн 10 килограмм деди. Ооба. Коштошобуз. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз Айдай? Негизи группалашма ишенем. Абдан акылдуу. Ошо вы вариантын Тандады, биз кабыл алабыз сөзсүз түрдө. Турахан, сиз эгерде бизди көрүп калсаңыз, биринчи кезекте биз сизге ысык салам жолдоп жатабыз. Экинчи кезекте эркек кишинин орточо терисинин салмагы 5 килограмм экендигин жаттап калыңыз демекчимин. Тилекке каршы Турахандан дагы биз туура жоопту угуп алган жокпуз. Ошондо Алодоски оюнубуздун алкагында бир дагы команда халва балга ээ болгон жок. Жыйынтыктаганда ошол эле ойдон 1-1 менен келе жатабыз. Биз болсо азыр жаныбарлар менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Жаныбарларды тап деп аталат оюнубуз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Жаныбарларды тап деп аталат оюнубуз. Жана студияда азыр жаныбарлардын үндөрүн жана дагыштардын командалары укмакчы. Жана командалар эстафета сыяктуу биринчиден болуп тапкандан кийин биринчи кезекте басылмалары бар, өзүнчө баскычтары. Сиздер байкай аласыздар. Учурда Шуруулар командасынын колунда ушундай биздин сүйкүмдүү доңузубуздун үнүн чыгарып коюңузчу, Айжамал. Дал ушундай үндү чыгарат. Жана карама каршы топчулардын колунда ксилофон турат. Сиз дагы үнүн чыгарып коюңуз, Айдай. Дал ушундай үндү ксилофон чыгармакчы, жана бул сиздердин баскычыңыздар болуп саналат. Эгерде дал ушул дабыштарды үндөр кимге таандык экендигин командалар тапса, биринчи кезекте баскычты басышы керек, андан кийин туура жоопту бизге кайтарышы керек. Эгерде катышуучулар кандайдыр бир оорчулукту табууда жаралып жатса, мен сиздерге ар кандай кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөмүн. Мен айтып жаткан учурда дагы баскычты басып туруп, туура жаныбарды тапсаңыздар болот. Ирети боюнча биз 5 жаныбардын үнүн укмакчыбыз. Эгерде даяр болсоңуздар, келиңиздер биринчи жаныбардын үнүн угалы. Ит? Жок, жооп туура эмес. Барбы тең тайлашуучуларда жооп экенбиз. Карасыздар, Карыстыр? жооп туура эмес. Аю. Аю эмес, келиңиздер үндү дагы бир жолу угуп коелу. Шакалды кыргызча. Чö. Азаматсыздар. Туура жооп. Биз аны сыналгыдан байкай алабыз. Кезекти болсо биз экинчи жаныбарга берели. Арстан. Арстан эмес. Барбы тең тайлашуучуларда? Уккан. Жок, келиңиздер дагы бир жолу угалы. Бул деген чочко деп ойлойм. Чочко эмес. Акыркы жолу угуп коелу. Каз. Кас эмес. Мен сиздерге жардам берейин. Барбы жок? Жок. Кабан го? Кабан эмес. Келиңиздер, мен сиздерге жардам берейин. Алдыңкы буту кыска, арткы буту узун. Секирип чуркоого абдан ыңгайлуу. Кулагы узун. Кенгуру? Кенгуру эмес. Жүнү жумшак, коюу. Кышкысынын бир аз. Коян. Албетте бул коён. Секирүү абдан ыңгайлуу, чуркоого да ыңгайлуу буттары бар. Анын сүйкүмдүүлүгүн биз сыналгыдан көрө алдык. Кезекте болсо келиңиздер үчүнчү жаныбарга берели. Үндүк. Жок. Дагы бир жолу калат. Жооп жок, мен жардам берейин. Эксперттердин арасында анын түсү, фондун түсү катары каралышы керек деген маалымат бар. Анткени анын түсүнүн бирдик позициясы жок. Аны же ак, же кара десе дагы болот.
Панда. Панда эмес. Зебра. Зебра, албетте. Аны биз байкай алабыз. Чындыгында зебра кандай түстө деген суроо узатылса бардыгыбыз ойлонуп калат болушубуз ыктымал. Ал ак түстө же кара түстө, ошондуктан бирдиктүү анын позициясы жок деп атап коебуз. Келиңиздер, кезекти биз 4-чү жаныбарга берели. Чымын да. Чымын эмес. Барбы тең тайлашуучуларда жок? Жок. Дагы бир жолу калы. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Мышык эмес, жардам берейин сиздерге. Азыркы учурда Кыргызстанда Алай өрөөнүндө Кызыл Суу дарыясынын түштүк батыш бөлүгүндө кездешет. Бул Элбирс эмес, дагы угабыз. Балыкка бай, жайылмасы бадалдуу жана бак дарактуу же аска тектеринин сыныктары бар дарыялардын жана көлдөрдүн жээктеринде жашашат. Дарыя өзөндөрдө жашаган жаныбар суунун үстүндө чалкасынан калкылап укташат да. Эс алышат, ушинтип жатып алып. Жана тилекке каршы деп атасам болот. Көпчүлүк учурда анын терисинен биздин айымдар жактырган шуба жасалат. Тондор жасалат. Мамырбы? Мамыр эмес, бирок жакын келе жатасыз. Урс. Рысь. Жок, жооп туура эмес. Атын билбейм. Норка. Жок, жакын келе жатасыздар. Элестетеңиз. Сүлөөсүн эмес. Жаныбар суунун үстүндө чалкасынан калкалап уктаган элестетсеңиздер. Көлдөрдүн жээктеринде, дарыялардын жээктеринде жашашат. Жооп жок окшойт, Жооп жок, бул кундуз, орусча айткандай выдра деп атап коебуз. Аны эгерде эстей албай жатсаңыздар, биз анын азыр сүрөттөлүшүн сыналгыдан байкайлы. Ушундай кундузубуз. Кезекте болсо акыркы жаныбарга берели. Биринчиден болуп Арстан. Арстан эмес, тең тайлашуучулар. Жолборс. Жолборс эмес, жакшылап угалы дагы бир жол. Аю. Аю эмес. Акыркы жолу угуп коелу. Рычайын. Карышкыр эмеспи? Акыркы үндөрдү эмне кылды деп ойлойсуздар? Чапты, эмнеге чапты? Экранды. Экранды чапкан жок. Ой, камераны. Бул эмне кылгандыгын азыр жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Балким төшүн урду жаңы эле. Кенгуру. Жок. Маймыл. Сиздер бул маймылдын кайсыл экендигин табышыңыздар керек. Горилла албетте, азаматсыздар. Кишсимак маймылдардын бир уруусу өз төшүнө чапты, биз аны учурда угалдык дабыштарын. Биз болсо жаныбарларды тап оюнун жыйынтыктамакчыбыз жана Шурлар командасы тилекке каршы бир дагы жаныбарды таап алган жок. Топчулар командасында Гүлзат жаныбарларды аябай жакшы билет экен. Байкай алдык, анткени команда 4 жаныбарды туура тапты. Азаматсыздар бир халва балл топчулар командасына ыйгарылат. Жалпы жыйынтыктаганда 2-1 биз болсо сүйүктүү крокодил аттуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги.
Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табышы керек. Биринчиси ал сөздөрдү кыймыл менен гана үн чыгарбастан түшүндүрүп берет. Экинчиси болсо ал сөздөрдү табышы керек. Сөздөр биздин экрандагы тамак аштар болушу мүмкүн, жаныбарлар болушу мүмкүн, белгилүү буюмдар болушу ыктымал. Эң негизгиси бул сөздөрдү кыймыл менен гана көрсөтүү. Жана эгерде бул объект урматтуу катышуучулар студияда жайгашкан болсо, ага сөмөй менен же көз менен эч көргөзүүгө тыюу салынат. Ошол себептен аны дагы кыймыл менен көргөзүүгө аракет салыңыздар. Учурда бул оюнду топчулар командасы ачып бермекчи. Айымдарыбыз даярбы? Даярбыз. Азыр дал көңүл ушундай күч кубатын бизге кол чабуулар менен урматтуу айымдарыбыз көргөздү. Топчулар командасы убакыт кетти. Үшү. Башчу. Сүзүү. Кийинкиси сураны да. Печка. Плита. Кийинкиси сураны да. Үн чыгарбайбыз. Май. Азыр Туру. айтсыз. Кийинкиси Убакыт кетип жатат. кийинкисин кыз. Куртка. Көйнөк. Комбинезон. Азаматсыз. Тухи. Атыр. Руль. Машина. Үй. Убакыт бүттү. Жакшы көргөзүү болду. Бирок кээ бир сөздөрдөн өтүп кеттиңиз. Балким көргөзсөңүз Гүлзат табалар деп ойлоп жатамын. Карабастан жакшы жыйынтык көргөзө алдык. Азыр болсо Шору командасынын байланышы канчалык күчтүү экендигин чогуу байкап көрөлү. Кезек Шорулар командасына келди. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Чөп, Азаматсыз. тамак, идиш, табак, ложка, табак, тамак, чай, тамак. Кийинкисин сурадым да. Бассейн, гөл, сүзүү, су, ванна, душ, гөл, ысык көл, или фонтан, бассейн. Кийинкисин сурадым да. Трактор, машина, мотоцикл. Азаматсыз. Кийинкисин сурадым да. Гамбургер, Эң сонун. ырчы, цена, микрофон, ырчы, бичи, концерт. Кийинкиси. Убакыт бүттү. Өзгөчө айжамалды белгилегим келип жатат. Анткени аябай жакшы түшүндүргөнгө аракет салдыңыз. Азаматсыздар, келиңиздер. Крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Бул оюнду биринчиден болуп топчулар командасы ачып берген жана сиздер 3 сөздү туура таптыңыздар. Азыркы учурда Шорулар командасы бул оюнду аяктады. Шорулар командасы
4 сөздү туура тапты. 1 калба балды биз Шурлар командасына карабыз. Жалпы жыйынтыктаганда 2-2. Кайрадан барабар келе жатасыздар. Кезек жыйынтыктоочу оюнда калды. Аталышы Озумдан окуу. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Озумдан окуу катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляциянын жардамы менен кайсы сөздү айтып жаткандыгын табышы керек. Ал сөздөр биздин экранда пайда болот жана ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи. Сиздер байкагандай эле наушникти айзада тагынып отурат. Бул болсо Шурлар командасы оюнду ачып береринин белгиси жана биз биринчиден музыканы коюп үнүн көтөрмөкчүбүз. Музыканын үнү бизге чейин угулууда. Эмесе убакыт кетти. Үн чыгарсаңыз болот. Арстан. Аян. Арстан. Арстан. Арык. Арстан. Ат. Арстан. Кийинкисин сурадым да. Мурун. Бүркүт. Мурун. Бүттү. Убакыт кетип жатат. Мурун. Бүттү. Бүткөн жок. Така. Да. Така. Даяр. Така. Дагы. Кетирбайбыз. Така. Така. Дагы. Ты. Така. Жана. Така. Ты. Така. Кийинки. Каражат. 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 Кийинкисин койсоңуз. Дубал. Жүрөк. Дубал. Дубал. Бүттү. Кийинки. Тараза. Тараза. Жалбырак. Тараза. Жалбырак. Тараза. Понятно. Тараза. Кийинки сөзгө түсүп. Тилекке каршы биз жетишпей калдык учурда. Эсим баш. Айзада эмне болуп кетти айтыңызчы. Баш Вот мен айтып көрөм сен дагы. Не бүтті? Не бүтті? Бир гана мүмкүнчүлүк берилет тилекке каршы. Биз болсо келиңиздер музыкалдуу азыркы оюнубузду, кезегибизди азыркы учурда топчулар командасына берели. Кезек учурда топчулар командасында. Мен болсо музыканы коёюн. Убакыт кетти. Үн чыгарсаңыз болот. Küçük. Кайдан сөйлөсөң? Küçük. Кийинкиси. Giyik. Ta. Yak. Ta. Yak. Ta. Тараз. Yak. Таш. Ta. Yak. Ta. Yak. Ta. Yak. Yak. Та. Giyik. Jo. Mok. Жомок. Tajriba. Tajriba. Ta. Тапшырма. Tajriba. Сагызган. Giyik. Kulpu. Кулпу. Giyik. Meis. Meis. Менчи. Meis. Мезгил. Meis. Giyik. Darak. Талас. Darak. 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 Түшүнгөн жокмун. Giyik. Ayran. Ат. Ayran. Ayran. Арстан. Ayran. Ne. Лы. Ne.
Айран. Убакыт бүттү, азаматсыздар. Эмесе биз байкай алдык байланыштарды жана ушул оюнубузду келиңиздер азыр жыйынтыктабай туралы толугу менен оюнубузду бир нече убактардан кийин жыйынтыктамакчыбыз. Бизден эч алыстабай туруңуздар. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биринчи кезекте биз Озумдан окуу оюнубузду жыйынтыктамакчыбыз. Бул оюнду Шурлар командасы ачып берип, бир дагы сөздү тилекке каршы таба алган жок. Бирок карама каршы Топчулар командасы 2 сөздү тапканга жетишти. Жалпы жыйынтыктаганда 3-2 Топчулар жеңип кетти бул жакта. Сиздерди куттуктайбыз жана биринчиликти алып өзгөчө белектерди биздин демөөрчүлөрүбүздөн кабыл алып коюңуздар. Активдүү катышкандагы биздин Шурлар командасына сиздерге дагы кичинекей болсо дагы белектерибизди кабыл алып коюңуздар. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин теледолбоорубуздун алкагында Седеп Би тобу келип кетишти жана Би топ 2 карама каршы командага бөлүштү жана Шурлар командасында бүгүн Айзада Майрамбекова жана Айжамал Медербек кызы келип кетишти. Карама каршы команда катары Топчулар командасында Айдай Берекбаева жана Гүлзат Радин кызы келишти. Ар бирөөңүздөргө би тармагында өздүк чыгармачылыгыңыздарда мен ийгиликтерди каалмакчымын. Дүйнө жүзүн ушул би багыты менен дагы багындырып келе бериңиздер. Биз болсо телекөрчөр менен коштошпойбуз. Биз менен чогулуңуздар. Эгерде бизди YouTube форматында платформасында көргүңүздөр келсе, жөн гана Халва шоу же Любимый ТВ деп биздин каналыбыздан байкасаңыздар болот. Бизди телеканалдардан жана сөзсүз түрдө YouTube багыттарынан көрсөңүздөр болот. Сиздер менен эч коштошпойбуз. Кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө.